Аны менен фонддун аткаруучу директору Эсенгелди Жумадилов тааныштырды. Бул эмеректер ошол биздин окуу борборлоруна сатылган эмеректер. Бул эмеректердин баардыгы ошол биздин атайын фонд тарабынан заказ берилип, ошол борборлорго, аймактарда боло турган борборлорго бекер берилмекчи. Андан тышкары ошо аймактарга офистик иштерине жардам бере тургандыгыдай ушундай принтерлерди тасып жатабыз. Андан тышкары ошол окууларына керектүү болгон проекторлорду жана бул болсо ошол атайын робототехника жана программирование электроника боюнча балдардын сабак өтүү боюнча атайын бир 280 элементтен турган бир мындай набор десек болот, орусча айтканда. Бул наборлор ошо балдардын ошо жанагы STEM багыттагы билим алуусуна абдан жардам берет деп түшүнөбүз. Экинчиден болсо бул ошо 3D принтерлер. Бул 3D принтерлерди болсо биз ошол балдардын ошо ар кандай өзлөрүнүн ошо заманбап ошо 3D бир жасалгаларын иштеп чыгышына ошо түрткү берет жана жардам берет деп сатып ошол областтык борборлорго ошо бекер берип атабыз. Мындан тышкары ошол окуу программаларын ошол жанагы программалоо боюнча оюндар болобу, же болбосо сайттар жасоо, же болбосо башка жактар жасоо боюнча ошо компьютерларды дагы тапшырып жатабыз. Долбоордун максаты ошол эң биринчи кезекте сапаттуу заманбап билимдердин региондордо жетиштүү болушун, жеткиликтүү болушун каалап атабыз. Экинчиден болсо ошол аймактардагы ошол жаштардын мындай ишкердикке болгон кызыгуусун жана ишкердик кылууга мүмкүнчүлүк берилип атабыз. Эң негизгиси ошол жана айтып аткан социалдык бизнес. Социалдык бизнестен дагы ошо аймактарда өнүгүп, ошол негизинде социалдык эффект негизинде айыл тургундарына, аймактарда элдерге да бир жардам тийгизсин деп максат коюп жатабыз. Андан тышкары бул ошол жасап жаткан ишибиз ошол быйылкы ошол санариптештирүү жана аймактарда өнүктүрүү жылынын алкагында жасалып жатат. Бул сөзүнүн себеби ошол санариптештирүү үчүн балдар ошол эң биринчи кезекте ошол санариптик технологияларды колдонгондо аларды өнүктүргөндү үйрөнүш керек. Эң обол ошо бул шаарда эле эмес, ошол аймактарга да жетиш керек. Мына ошондуктан да биз ушул STEM багытындагы билимдерди дагы күчтөндүрөлү жана аймактарга да ошол багыттагы билимдер бериле баштасын, алардын да сапаты артсын деген максатта ошол борборлорду ачканга жардам берип жатабыз.